Айылда кадам баскан сайын эле чака көтөрүп сууга келе жаткан адамдарды көрүүгө болот. Айрымдары бул жайга жетиш үчүн сааттап жол жүрүүгө мажбур. Ал эми эле ташып барган суустан бир эле учурда өздөрү мал жандыгыдай ичет. Күн сайын жарым сааттап жол жүрүп, адам көптүгүнөн суу боюнда кезек күткөн тургундар, жол бойлоп чака көтөргөн жаш балдар. Мындай абал Кермету айыл өкмөтүндөгүлөр үчүн көнүмүш көрүнүшкө айланган. Айыл тургундарынын бири Тешалы Эргешевдин күнүнүн басымдуу бөлүгү алыстан суу ташуу менен өтөт. Анткени бул жерден алып барган суусу күнүмдүк тиричилик менен кошо чарба жумуштарына да иштетилет. Бүгүн кечке мына азыр мен шуну 4 рейс кылам да. Малдарыма, өзүмө, сууга жакын мынабы мартка жакын шундай. Эмеде 2 ай постоянно суу токтоп калат да. Эл ошол жерде кыйналып калып атат. Ошону чечип берсе жакшы болот эле. Айыл өкмөттүн аймагындагы 13 жерге суу түтүктөрү орнотулган. Деген менен мындан чыккан суу шорду болгондуктан аны ичүүдөн тургундар кооптонушат. Буга чейин булганыч сууну пайдалануудан улам айылда түрдүү оорулардын саны кескин өскөн. Шор малда ичкенге болбойт, иланжы жок, эми идиш аяк жууганга гана болот. Баары жактан алып келип ичебиз. Былтыр 2 ай ичкенбиз, бар жок курттап кеткен. Кермету айыл өкмөтүнүн жана Жапалак участкасынын тургундары буга чейин дал ушул арыктагы суудан ичип келишкен. Деген менен 1 ай мурун мындагы суу токтоп, канал курап турат. Мындан улам жаздын келиши менен айыл тургундары суу тартыштыгы маселесинен түйшөлүүдө. Жер астынан чыккан суу шордуу болгондуктан айыл тургундары көбүнчө арыктан ичүүнү эп көрүшөт. Бирок азыр ошол суу да жок. Арык каналдар курап турат. Суу танкыстыгы көбүнчө март айларына күч алат. Анын себеби каналдарды тазалоо иштеринен улам деп түшүндүрүлөт. Мындай жагдайга чара көрбөгөн жергиликтүү бийликке жарандардын наразычылыгы күн сайын күч алууда. Совсем эле мындай маданияттан аркадабыз да, ушундай чабылбаган бир нерселерди иче беребиз. Билбейм, айыл өкмөт же иштеш керек, же ордун бөлөк бирөөгө иштей турганга бериш керек да. Мен өзүм кече өткөн жума күнү барып айтып келгенмин, бир мурап жөнөт бизге деп. Боптур деген, ошо боюнча дагы мына эртең дагы бир жума болот, келген жок. Кермету айыл өкмөтүндө жалпы 11 миңден ашуун калк бар. Анын ичинен 9 миңге жакыны таза суу менен камсыздалган эмес. Айыл өкмөт дотацияда тургандыктан азырынча тургундарга ичүүчү суу маселесинен жардам көрсөтүүгө жергиликтүү бийликтин чамасы жок. Ушунун Акбура дарыясынан бөлүнүп келген Акбура каналынан ичебиз дагы, чарбалык суубуз дагы, ичимдик суубуз дагы бүгүнкү күндө ошол болуп эсептелет да. Ага чейин азыр элдер жакынкы Теке айылдарынан Равандан ичимдик суун тартып ичишет, таш ичилет. Айыл өкмөт арыктарга суу 1 апрелден тарта жиберилет деп ишендирүүдө. Белгилей кетсек, өлкөдө 1800дөн ашуун айыл бар. Анын ичинен таза суу дээрлик жок деген кыштактардын саны 400гө жакын. Аталган маселе айрыкча Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында көйгөй болуп саналат. Кыргыз өкмөтү бул жылы 150 айылды таза суу менен камсыздоого убада берген болчу. Гүлзада Турубекова, Темирлан Эрнис уулу, Нур Ньюс.